Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн абдан жакшы жаңылык менен сиздер менен бөлүшүүнү туура көрдүм. Эч ким оорубасын, эч ким дартка чалдыкпасын. Бирок биздин арабызда бөйрөгүнүн боорунан жабыркаган бейтаптар бар. Алар өзүңүздөр жакшы билгендей, чет өлкөлөргө барып бөйрөктөрүн алмаштырып, ири суммадагы акчаларды чогултуп, мүмкүнчүлүгү жоктор бул дүйнө менен коштошуп кеткен аянычтуу тагдырлар көп. Мына бүгүн биз Семетей мейманканасынын астында турабыз. Бул жерде чоң иш-чара болду. Турциядан 120 врач келди. Август айынан баштап Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу боюнча операцияны кылып башташат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушундай шарт түздү. Мисалы, Белоруссияда бөйрөктү алмаштыруу $65.000, Турцияда $25.000 болсо, Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу $7.000 тегерегинде каражат сарпталат. Келген врачтар ушул Семетей мейманканасына жайгаштырылды. Ичи толук ремонттон өтүп, бул жерде жашашат. Ал эми операцияларды Кыргыз Түрк достугу ооруканасы бар, ошол жерде жасашат. Андан тышкары керектүү операцияга чейинки жана операциядан кийин калыбына келтирүү боюнча эң акыркы үлгүдөгү лабораториялар да курулуп атат.